Мага көлдөн кайрылып атышат, ошол эле Ак Суу районундан, Керегеташ айылынан. 10 жыл мурун бала бакчаны башталган, бирок дагы эле бүтпөй жатат да. Мен уже 5 жыл, 6 жыл ошол маселени көтөрүп атам, бирок жыйынтык жок. Дагы эле кылабыз, жыл сайын ушундай убадан берип атышат да. Дагы Түп районундан, Тогуз Булак айылынан кайрылып атышат. Мына жамааты кайрылып атат, аларда 6 жыл мурун мектеп жер титирөөдөн жарыксыз болуп калып, мектепти боюнча, курулуш боюнча өкмөт убадан берген экен, бирок 6 жыл бир дагы жылыш жок. Мирный деген поселоктон, айылдан, Чүй районунан кайрылып атышат. Таза суу маселеси. Таза суу биз чака менен дагы эле жүрөбүз дейт. Бирок сукулукта жолугуш болгондо президент менен ошол жерде айтылган кылабыз, бирок алар сурап атышат да, качан кыласыңар ошону? Хотя бы бирөө маалымат бербейби? Дагы Акчы айылынан, Акталинский район, Нарынская область. Ошол жерден кайрылып атышат, миллион сомду в качестве передаваемых средств Минфинден сурап атышат да. Аларда дагы проблема таза суу менен болуп атат да. Ушундай маселелерди хотя бы элге айтып, мындай убаданы жөн эле бербей, хотя бы мөөнөттү айтпайсыңарбы? 1 жылдан кийин кылабыз. Азыр мүмкүнчүлүк жок, же ачык эле айтыш керек да. Жөн эле убаданы берип, анан бизге келип атышат да. Экинчи маселе, азыр биз майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны, эл аралык конвенцияны ратификациялоо кылдык. Ошол реализация боюнча маселе чыгып атат. Өкмөттүн алкагында жумушчу топту түзүш керек. Азыр ушундай сизде распоряжение өкмөттүн аппаратында жатат да. Ошону бат-баттан бүтүрүп, давайте уже жумушту баштайлы. Конвенция уже күчүнө кирди, а бирок бизде бир дагы план же жумуштар болбой жатат да. Ошол жактан жардам берсеңиз, себеби элдер күтүп атат да анда. Рахмат.